Сот тутумуна элдин ишенимин жогорулатуу үчүн 157 сот залына аудио-видео жаздыруу үчүн жабдыктар орнотулду. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн тегерек столдо айтылды. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакированын билдирүүсүнө караганда, аудио жана видео жазууну киргизүү сот адилеттигин ишке ашыруу процессин жөнөкөйлөтүп, сот өндүрүшүн оптималдаштырат жана автоматташтырат. Ошондой эле бюджеттик каражаттарды үнөмдөй турганы белгиленди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көбүнчө ошол сот процесстеринде тараптарда нааразычылыктар пайда болот да. Мен айтканды протоколго жазылбай калды, же болбосо бир тарапка тартып койду, бир тарапка мындай бир көгүндү көбүрөөк буруп, бизди укпай койду деген буга чейин проблемалар болуп келген да. Ал эми ошол аудио-видео фиксацияны жүргүзүүнүн аркасында биз ошондой нерселерге бөгөт коюп жатабыз да. Анткени бул сотторду дагы өздөрүн мындайча айтканда дисциплинировать этип, сотторду тараптарды дагы өздөрүнүн ушул жанагы талаптарын коюуда, далилдерин келтирүүдө ошолордун бүт айткандары ошол аудио-видео фиксация аркылуу бүтүндөй жазылып калууга мындай шарт түзүп берип жатабыз. Бул тараптарга жеңилдик болот. Кийинки сот отурумдарга даярданганга мурунку баягы аудио тасманы, видео тасманы көрүп болуп даярданганга мүмкүнчүлүк берет. Эгерде соттук териштирүүдөн кийин чыгарылган сот актысы даттанылса, бул кийинки инстанцияларга дагы бир ошол сот актыны текшергенге мүмкүнчүлүк берет да.